жашым 59-да. Ош мамлекеттик университетинде мугалим болуп иштейм, 4 баланын апасымын. Кудайга шүгүр, балдарым баардыгы чоңоюп, анан өзүмдүн ден соолугумду камсыздоо үчүн сергек жашоо образын тандап алганмын. Өмүрүнө мугалимдик кесипке арнаган Толгонай Закирова 25 жылдан бери спорттун ар кандай түрлөрү менен машыгып келет. Ал үчүн спорт жөн гана кызыгуу эмес, жашоосунун бир бөлүгүнө айланган. Мен 32 жашымдан эле ошо фитнеске барамын, степ аэробикага катышканмын убагында, восточный танцы, фитнес танцы, жаш өзгөчөлүгүмө карата эми мына уже 2 жылдан бери ушу хатка йога, силовая йогага катышып жүрөм. Бул жерде негизинен ушу растяжка, анан ушу булчуңдарды чыңдайбыз. Анан мен жашыман эле көрөм, менин жашымдагы аялдар уже позвоночный столб, ошол жерибизден булчуңдарыбыздын боштугунан мындай развал кетет да, анан буттарыбызда мындай немети, баскандарыбызда, даже мындай кичинекей эле арыктардан аттап жүргөнүбүздө уже өзүбүздү мындай булчуңдарыбыз баягы бош болгон үчүн кармай албайбыз да. Анан мен өзүм ойлодум, мен 60-70ке чыкканымда да ушу булчуңду аябай мындай күчтүү аял болоюн деп ден соолугума. Анан үзбөй, ушул уже 25 жылдан бери үзбөй ар түрдүү фитнестин түрлөрүнө барам, Кудайга шүгүр. Спорт менен алектенип, ден соолугун гана чыңдабастан ар дайым дем күч менен жүргөн каарманыбыз жашоодо ар бир аял өзү үчүн убакыт табышы керек экендигин баса белгилейт. Ал жаңы ачылыштардан коркпой, адам өзү кызыккан иш менен алек болгондо гана өзүнө болгон сый-урматты, туруктуулукту жана ички тынчтыкты таба алат деп ишенет. Бул анын жашоо образы. Мен биринчи эле баштаганда уже балдарым мектепке, школго барып калып, ошондойдо баштап алдым да. Кийин, конечно, балдарым уже үйлөндү, жайланды, неберелерим бар, Кудайга шүгүр. Кээде неберелерди караш керек болуп калат, бирок биринчи очередь өзүңө да көңүл бурушуң керек да. И какой-то бир жагдайларды табыш керек да. Мисалы үчүн мен өзүм жаштыгымда велосипед тепкенмин. Анан кийин ошол боюнча велосипед теппепмин да. Эң кичинекей кызым велосипедти үйрөтүп атып, эмне үчүн мен да тебишим керек эмес дедим да. И кызым менен постоянно еще биз велосипедте кечинде велосипед тепкен, мен көбүнө айтам, велосипедти теп кетип атсаң, сен ветровка кийип алсаң, ветровкаң мынантип учуп атса, это ушунчалык чоң бакытты сезем мен, как будто мен куштай болуп учуп кетип атам депчи. 2 жыл мурун как раз энелер күнүнө 21 майда мен өзүм курамдагылардан биринчи место алганмын Ошбудачы, ушу велогонка боюнчачы. Азыр жазы келгенде эле мен сүйүнөм, потому что бизде ушундай площадкалар бар, үйүбүздүн ар жагында 1 километр нары кетсе, ошо кызым менен 15 жашар кызым менен биз велосипед прям неме тебебиз. Ошол мага аябай жагат. И кандай жагдай болбосун, өзү тапса болот да убакыттычы. И мен өзүм иштеримди айтып калсам, ошол отуруштарда мындай десем, сен ошол кантип жетишесиң деген чындыгында вопростор болот. Билбейм, мага это образ жизни, мен жетише берем да. Себеби мен бир күндө ошол кылган нерсемен дагы ишче, мен бүгүнкү запланировать эткен иштеримен бөлөк дагы 1-2 иш болуп калыш керек да, менин оюмдачы. Эгерде ошол 1-2 иш болбой калса, значит, у меня получается жөнөкөй эле күн. А эгерде арасында дагы 1-2 иш болуп калса, ошол мен пландабагандай иштерди аткарсам, ошондо менин күнүм жакшы өттү деп мен өзүмө баа берем да. Саатымда дагы, например, менде норма это минимально 10 000 шаг коюп койгом. Эгерде 10 000 шаг албасам, мен кечинде эч нерсеге карабай туруп басып кетемин да, ошол 10 000 шагты толтурамын депчи. И ал менин жашоомо аябай жардам берет, потому что мен ишти да үйдөгү өзүнүн тиричилигибиздичи прям чын көңүлдөн музыканы коюп алып, как бы мен булчуңдарым чыңалып атам ушу менен деп, мындай өтө мындай неме менен, шаң менен деп коеюн иштерди жасайм да үйдөчү. Мен, например, 5-те турамын азыр. 5-те туруп, я да жарым саатта физкультурам, это у меня влажная уборка. Влажная уборканы жасап бүтөм да, это примерно 200 квадрат метрди мен жууп чыгамын, кол менен бүт. Андан кийин эшикке чыгып, я немножко коrodо гүлдөрүмдү карайм, дагы бир жарым саат ошо менен жүрөм дагы. Анан кийин уже кичине завтрактарды даярдап, кызымды мектепке жеткизип, анан кийин бул жерге келип, азыр дальше ишке кетем. Урматтуу айымдар, биринчи очередь өзү ар дайым ушул мен жаштыгымда угат элем да, эми биз орус класста окуганыбызда атамдар айтышат эле. Биринчи байлык ден соолук, анан
экинчиси ак жоолук дегенде ден соолук, почему ден соолук, анан кийин это здоровье деп, аны жашап өткөндөн кийин билет экенсиң да, ден соолук что биринчи очередь аны биз бир жерден таппайбыз, аны только өзүбүздөн табабыз. Талыкпай биз өзүбүздөн иштеп, и не то что муну образ жизни кылыш керек. И образ жизни болгондо да мындай өзүңө мындай шаттуу, радость болуш керек да, бакыт алып келе турган. Анан ушундай коллективдерде дагы коллектив топтолот. Например, биз ушул коллектив менен Гүлназдар менен ошо Сары Ойго барып келдик, Каракойго барып келдик. Ушул жердеги кыздар менен көп мындай жакшылыктарды, жакшы ойлорубузду бөлүшөбүз. Анан кийин бул жерде да өзүнчө бир коом да. Анан билем, ооба бизде айрыкча бизде Кыргызстанда кассалар аябай көп дагы. Кассанын эң эле негизги эле бөлүгү бул мындай стол болуш керек да. Столдо баардык тамак болуш керек. Мен ойлойм, ал тамак болгону да жакшы, бирок биздин организмге ал өтө зыяндуу да. Потому что биздин өзүбүз тамак жегенибиздей кичине эле тамакка тоебуз. Мен всегда айтам, но вот мага да жакпайт ошондой застольялар, например, көп нанды толтурабыз, көп тамактарды первый, второй, уже третий, анан бизде мындай менталитетте эл эмне дейт, дагы ушундай бир мындай немелер, көз караштар бар да. Менимче азыр ушу биздин заман ушуга келди, убакыт келди. Ар бирибиз өзүбүздү ойлошубуз керек, оюбузду ойлошубуз керек, түздөшүбүз керек. Ден соолугубуз чын болуп, оюбуз оң болуп, и биздин балдарыбызга дагы ушуну биз тартуулашыбыз керек да, чтобы биздин балдарыбыз дагы ушуну жашоо, мындай здоровый образ жизни алып кете турган болуш керек да. Толгонай Закирова үчүн 59 жаш чек эмес, жаңы башталыш. Бул курак көпчүлүк айымдар үчүн жашоонун экинчи бөлүгүн ачкан өзгөчө мүмкүнчүлүк. Каарманыбыз алдыга дагы да чоң максаттарды коюп, жашоосун жаңылап гана тим болбостон башкалар үчүн дем болууну көздөгөн. Анын ар бир кадамы баштоого эч качан кеч эмес экендигин жандуу далили. Бош убактымда кызы менен, күйөөм менен барып биз теннис ойнойбуз и бадминтон ойнойбуз. Ошол жерде тренер мени көрүп калып, анан кийин сизде физический мындай немеңиз жакшы экен, менин ушул кыздарымды да кичине машыктырып бериңчи деп, военныйда иштеген кыздарды да мен кичине машыктырып жүрдүм кышта. Анан кийин кээде келип калышат, кээде келбей калышат. Ошентип биринчи башында 15-20 кыз келип, мен өзүм заниматься этип, алар да кошо заниматься этип жүрүштү. Азыр эми бир аз азыр мындай токтоп турган убагыбыз ал жерге ошол шартка байланыштуу, себеби биз жакта жолдор бузулуп, азыр ошого байланыштуу ушундай болуп калды. А так мен өзүм айланамдагыларды всегда чакырам. И мен вот эң негизги тоже немем, кыялым, максатым ушу 60 жашымда ушул мен жаштагылар үчүн, мына муундар үчүн гимнастиканын тренери болгум келет. Спорт менен акыркы 2 жылдан бери алектенип келе жаткан Алтын Мансурова бул убакыт ичинде жашоосунда олуттуу өзгөрүү болгонун сезген. Ден соолугу чындалып, маанайы көтөрүлүп, өзүнө болгон ишеними арткан. Ошол себептүү да кеч баштадым деп коркпоо керек экендигин айтат. Мен мисалы үчүн 20 жыл мурунку жашоону алып барса, мен өзүмдү ошо 20 жыл мурун 20 жаштан баштамакмын да. Ушунчалык денем ийкемдүү, энергия толуп турат. Бул турмушта биздин проблемалар эч качан түгөнбөйт. Биринчи бала төрөдүм дейсиң, анан баланы окууга жөнөтүш керек, анын кийимин алыш керек. Албетте мындай проблемаларга көп аялдар туш болот. Себеби иштебеген айымдар бар, үйдө отурган айымдар бар. Бирок мен айтар элем, эч качан проблема түгөнбөйт. Орусча айтмакчы, всех денег никогда не заработаешь. Ошондуктан өзүңөрдү сүйгүлө.
өзүңөргө кам көргүлө. Анткени аял өзүн биринчи сүйгөндө, өзүнө кам көргөндө, анда ал өзүнүн сүйүүсү балдарына да жетет, жубайына да жетет, туугандарына да мээрими түшөт. А өзүңдү сүйбөсөң, анда сени эч ким сүйбөйт. Белим бекчейип, уже мен 42 жашымда баса албай каламбы деп ойлодум да. Белим ушунчалык катуу ооруганда, биз кыргыздын аялдары ушундайбыз да, аягына чейин ооруп, жатып калганга чейин жүрө беребиз, чыдапчы. Ошого жеткирбестен, ушул акылым азыр болгондо, мен айтып атпайм, 20 жашыма бармакмын. Өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрсөк, ал балдарыбыздын келечеги, балдарыбыздын бактысы, бактылуу, оорубаган, ден соолугу чың эне бүт үй бүлөгө керек да. Биздин мамлекетибиз ошондо өнүгөт өсөт да. Андыктан аял кишилер өзүн сүйүш керек. Мындай өзгөрүүлөр болоорун мурда билсем, жаш кезимден эле спорт менен алектенмекмин деп өкүнүчү менен бөлүшкөн каарманыбыз ар бир эне өзүнө активдүү жашоо образын тандаса, балдары да ошого жараша өзгөрөрүнө ишенет. Эне үй бүлөнүн күзгүсү. Эне кыймылдуу, ден соолугу чың болсо, балдары да ага жараша жашоого кызыгуу менен карайт дейт ал. Мен уже өзүмдү бир эликке чыккан аялдарда энергиям аз эле да. Бир аз иш кылып чарчап жатам, Азымны жаш кыздардай секирип, кеч эле жайлоого ретритке барып келдик, Индияларга барып келдик. Ошондо бизде мындай жай басуу, жай баракат эмес, тоолорго чыгып аттык. Жайлоолордо мисалы үчүн да, мен жаш кыздардай сезип калдым өзүмдү. Кан айлануум жакшырды, мурун баш оорума көп таблетка ичет элем, ошолорду ичпей калдым. Белим жакшы болуп калды, дүйнөгө көз карашым жакшы болуп калды, мындай сонун да. Биз назиктигибиз менен жеңебиз да. Ошондуктан биз назик болуш үчүн өзүбүздү карап жүрүшүбүз керек да, ийкемдүү болушубуз керек, ийилчээк болушубуз керек, балдарыбызга пример беришибиз керек, келечектеги муундарга, жаш муундарга. Азыр бүт эле телефондорду карап бардыгы мындай бүкүр болуп кетишти. Мен азыр жаш кыздардын басканына дагы кетип атып маани берем да, йогага келгенден бери. Мында бутун кандай коюп басып кетип атат, жолдо кетип атсаң телефонун карап кетип аткан болот. Ушундай ал деген биздин жаштын келечегибиз да. Кыргызстанда аялдар ушундай ийкемдүү, спорт менен заниматься этип, ден соолугу чың болсо, бизден ушундай жакшына балдар төрөлөт, өлкөбүз өнүгөт. Мен ошону каалайт элем да, ар бир аялга. Ооба. Ушул эмнеге сиз жаш көрүнөсүз деп көп сурай беришет да 44 жашта. Себеби мен спорт менен заниматься этем. Ошол себеп. Жаш көрүнөсүңөр. Ар бир аял жаш көрүнгүсү келет. Ден соолугуңар чың болот, уйкуңар тынч болот, жан дүйнөңөрдө бир керемет өзүнчө башкача сезимдер болот. Жакшы да, бул жашоо сонун өзүчө. Жашоо оңой эле. Биз просто өзүбүз кыйындатып алабыз. Элементарно мен мына былтыр Египетке бардык, күйөөм экөөбүз эс алууга. Биз погружение кылдык. Деңиздин түбүнө түшүш керек, жанагы немелер мененчи. Ошондо йоганын дыхательный практикалары жардам берди да, ал жерде эркек башы менен күйөөм коркту да түшүштөн. Себеби дыхание керек экен ал жерде. Ошол йога жардам берди. Мен коркпостон түшүп чыктым. Өзүмдүн бир мечтам аткардым. Кандай керемет. Кандай спорт болсо дагы мен жаштарга айтмакмын, айрыкча жаштарга. Баргыла спорткочу, машык кыла, кызык кыла. Бир гана ал мындай физикалык, душаң бул мээңди дагы өстүрөт. Адамдар менен общение кыласың. Бир кызыгуу болуш керек. Карыганда ошондо кайнене келиндин проблемасы болбойт. Себеби кайнене өзүнүн иши менен алек. Өзүнүн сүйгөн иши бар. Колу бошобойт келинге. Келин дагы өзүнүн спорту менен машыгат. Сонун да. Спорт сонун. Мен мына мисалы өзүмдү уже тарбиялап атам. Менин балам 21-ге чыгып калды. Эртеге эле үйлөнсө, мен ушундай кайнене болгум келет да. Келинимди бар ушул спорт менен машык, өзүңдүн мындай жакшы көргөн хоббиң болуш керек, обязательно болуш керек бул жашоодо. Иштен тышкарычы. Эки аял, эки жол.
бир максат өзүнө кам көрүү. Жаш курагына карабастан өзүнө жаңыланууга мүмкүнчүлүк берген бул айымдар өзгөрүүгө жана баштоого эч качан кеч эмес экенин жандуу далили. Өзүңүзгө кам көрүңүз. Бул сиз үчүн эң туура жол болушу мүмкүн.